Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер кайрадан кыргыз элинин Манас баатырдык эпос жөнүндө көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Орозбаковдун вариантынын негизинде 5 томду каргыз сөз түрүндөгү Манас романын жазгам. Мына китептер силердин көз алдыңарда турат. Bu kitapların baarı Kırgız Respublikası'nın bilim beri jana ilim ministerliğinin aldığındaki bilim beri akademiyası tarafından orta mekteplerden Kırgız Edebiyat programmasına Manas eposun okuda koşumça oku kuralı katarı tunuştalgan. Ошондой эле мен мектеп окуучулары үчүн китепти Манасты окуу жеңил болушуна тааминдай кылып 8-10 класстын окуучулары үчүн жумушчу дептерлерди түзгөнмүн. Бул дептерлер дагы азыркы учурда билим берүү академиясы тарабынан мектептердин программасына киргизилген. Өзүмдүн эмгегим улантып 3 жылдыктын 2 бөлүгү болгон Семете эпосы боюнча романымдын 1 томун жазып, азыр 2 томдун үстүнө иштеп жатамын. Баатырдык эпосубузду мындан ары да дүйнө жүзүнө жайылтуу максатында мен өзүм жазган 5 томдуу Манас романын орус тилине котордум. Жана аны сатуу үчүн кыргызча жана орусча варианттарды атайын интернет сайт ачып epos-manas.com деп ошол жерге сатууга койдум. Кимде ким кааласа, ошол жерден менин китептеримди сатып алса болот. Мындан тышкары эпосту мындан ары да жайылтуу максатында мен ушул өзүмдүн видео тасмаларымды кыргызча гана эмес, орус тилинде да чыгарып жатамын. Орус тилдеги видео тасмалар азыркы учурда дүйнөнүн 112 tilindeki subtitreler менен коштолуп жатат. Мунун өзү Баатырдык эпосубуз менен дүйнөнүн ар бир жашоочусу өзүнүн эне тилинде же өзү жакшы билген башка тилде тааныша алат дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан мен силерден суранат элем, бул видео тасмалар жөнүндө өзүңөрдүн алыс жакынкы чет мамлекеттердеги тууган туушкандарыңарга, тааныш билиштериңерге, досторуңарга кабар берип койсоңор, Манас эпосун жайылтууга зор көмөк көрсөткөн болот элеңер. Мына мен Манас романын эпос жөнүндө айтайын деген маалымат, кыскача маалымат ушу. Силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Жигиттер менен коштошуп, Алмамбет агып жаткан Эртиш дарыясына Кылжейран аты менен кирип, аркы өз көтүүгө даярданды. Жоокерлерин 2 чанашты үйлөтүп, Кылжейрандын 2 тарабына байлатып, дарыядан чөкпөстөн Баатыр эсен аман аркы жээкке жетип алды. Жээкке чыккандан кийин Алмамбет чанаштарды чечип, желин чыгарып, канжыгасына байлады. Суу болбосун деп чечип салган кийимдерин кагып силкип, шашпаштан кайрадан кийип, маңдайында жайгашкан бийик жээкке аты менен чыга баштады. Ал жерде турган казактар Алмамбеттин сууга киргенин, кандайча жээкке чыкканын таңдана байкап турушту. Бул үчөөсү келишкен кайсы баатыр болду экен? Сурады көкчө жанындагы жолдошторуна. Билбейбиз, каным. Аны менен жээкке чыкканды таанышабыз, деп жооп берди көкчөгө жанындагы нөкөрлөрдүн бири. Макул. Алмамбет аты менен казактардын тобунун ортосунда көк ала ачан турган көкчөгө келгенге чейин эч ким үн сөз катпады. Кома деп кытайча салам берди Алмамбет.
Бұл эмне дейт? Ойбай, соруңду урайын, бұл Қытай ғой, деп пикир берип казактардын бири. Булар мени Қытай деп чаап салышпасын деп чөчүп кеткен Алмамбет сактана түштү. Себеби ал буттардын тилинде жакшы билет эле. Мен буларга уручча салам берейин. Алмамбет Көкчөнүн маңдайына барып салам берди. Арыба батыр. Ай, солай де, деп разы болду башка бир казак. Бар бол батыр, бар бол, деп ушунда алик алды Көкчө. Мен Айдаркандын уулу Көкчөмүн. Сен кайдан келаткан батырсың? Кайда баратасың? Ким болосуң? Эмнени жоктоп издеп жүрөсүң? Мен эмне кылсам экен, иштин ойлонду Кытайдын баатыры. Бул мырзага өзүң Көкчөм деп тааныштан казакка чын сырыңды айтайынбы, жымчыкпай эле коеюнбу? Бир аз ойлонуп тургандан кийин Алмамбет болгондой Көкчөгө айтып берүүнү чечти. Жашырган ооруңду өлүм ашкере кылат дейт. Ошонун сыңарындай мага азыр жалган айтуунун эмне кереги бар деп ойлонду баатыр. Чындыкты жашырганым менен кийин казактар качкын экенимди билишсе ыңгайсыз абалда каламын. Буларга болгондо айтайын. Эгерде мени жактырып, элиңди алып калууну чечсе, анда булар менен калам. Жок, калтырбайбыз десе, анда айла жок. Бул жерден кетүүгө туура келет. Же болбосо булардын колунан ажал табам. Ошондуктан болгондо айтайын. Тобокелге салган Алмамбет Көкчөгө башынан өткөн окуяларды айтып берди. Кытайды кунт коюпкан Көкчө аны өзүнүн чатырына алып барып, кымыз куюп берди. Сен көп капа болбо, деди Көкчө. Турмушта ар кандай нерселер боло берет. Атаң шакчылардын сөзүнө кирип, сага душман болгону жаман иш болуптур. Биз казактар андай эмеспиз. Кудай буйрса, эмгегиңди, баатырлыгыңды билебиз, барктайбыз. Ошондуктан минтип, эл, жер кезип, мусафир болуп жүрбөй, биз менен бирге атам Айдаркандын ордосуна баргын. Бир аз ойлонгон Алмамбет сунушка макул болду. Бардыңар мергенчиликти токтоткула, буйрук берди ошондо Көкчө жигиттерине. Азыр Алмамбет баатырды алып, Айдаркан Талыктын ордосуна барабыз. Жигиттер чогулуп, айылга карай жөнөгөндө Көкчө мыйыгынан жылмайды. Себеби ал Алмамбетти алдап койду. Кытайдын баатыры алардын жолугусун кокустук катары баалады. Чындыгында Көкчө элчинин жээгинде аңуулап, Алмамбеттин келишин атайлап күтүп жүрдү. Аны атагын атасы жана Эсенка менен урушуп кеткенин Көкчө да Айдаркан да эбак уккан. Мындан 2 ай мурда Айдаркан Көкчөнү шашылыш түрдө үйүнө чакырып, Алмамбет келаткан жолду тосуп чыгууга кеңеш берди. Балам, деди ал, Алмамбет деген Кытай атасы сооргон бүк Эсенка менен чатакташып, айтылуу Коңурбай баатырды жарарар кылып, азыр биз тарапка качып келе жатыптыр. Келсе келгендир. Энин кошурду Көкчө. Бизге ал Кытайдын эмне кереги бар? Өз журтуна батпаган Кытайга казактарды суутуп коюптурбу? Жок, балам, башын чайкай дараткан. Ушунча Алмамбет адилеттүү, чынчыл, берешен, мыкты аскер башчысы экен. Ал ушундай кыйын болсо, эмне үчүн аны өз эли Эсенкан каны батырган жок? Суроолду атасына Көкчө. Эмнеге аны журттан кууп жиберишти? Бир чети айткан сөзүң туура. Бирок мунун экинчи да тарабы бар. Мен айткандай, Алмамбет өтө калыс
Жақшы жігіт болғандықтан жанындағы төбелдер мен Есенқан іші тартық қылышыптыр. Неге? Алманбет жаш болса да Қытайларға аты, даңқы шығып, бүт іштерді әділетті шешіп, барына бірдей мәміле қылады екен. Қытайлардың адамдық құрбандыққа чалу мыйзамы жөнінде қан біледі? Оға, Алманбет аны да жұққа шығарып, қалың Қытай жұртының құлына толып тұр. Есенқан анын жөнөкей елдің арасында қадір өсіп баратқанынан қорқып тұр. Есенқан Қытайдың ең чоң ханы осы. Аға Алманбеттей жашыққан қандай қорқынышты тудырушы мүмкін? Андай дебегін, балам, Алманбет азыр жаш болғанымен келешегі чоң. Ал ушинтип әділетті өйлік менен ел башкарса, ашып барса, дағы 5-6 жылдан кейін елдің толық құпылына толып, аябай чоң қадір бартқа болып, Есенқан үшін чоң қорқыныш тудырып, анын тақтың алтын падышалығын талашы мүмкін эле. Ушундан чочуган Есенқан аны алдын ала жок кылууну чечип, ага каршы атасы соорундукту куруп койду. Ата, Алманбет сен айткандай кыйын жигит экендигине мен ишендим, дейт көкчө. Бирок ал жерге өзгө келгенде әділеттүүлүгүн, калыстыгын, баатырдыгын көрсөтүп, элибиздин купулуна толуп, бийлигибизге, тактыбызга коркунуч туудурбайбы? Мындай коркунучтуу атаандаштын бизге эмне кереги бар? Болбогон сөз. Алманбет жерибизге келсе, бизге тең ата боло албайт. Себеби ал казактардан эмес. Анын улуту Кытай. Элибиз өзара канчалык ырылдашып, чуулдашып, бири-биринен душман болбосун, бөтөн улуттун өкүлү аларга кандык кылуусуна эч качан жол бербейт. Ошондуктан Алманбет бизде эч убакытта кан боло албайт. Кан болом деген күндө да аны эч ким колдобойт. Алманбет бизге келсе, аны кантип пайдаланабыз? Ата, анын илимин, баатырлыгын, элибиздин турмуш деңгээлин жогорулатканга, өзүбүздүн кадыр баркуусун өсүүсүнө колдонушубуз мүмкүн. Эми оюңузду түшүндүм, ата. Эми мени эмне кыл дейсиз, ата? Сен азыр жөөкөрлөрүңдү алып, ушул күндөн баштап эртиши жээктеп, аңуулап, көңүл ачкан киши болуп жүргүн. Бирок сенин эң башкы максатың кийиктерди, маралдарды атуу эмес, Алманбетти тосуп алуу болуп саналат. Ал бизге жолукпай калып, кыргыздарга өтүп кетип, алардын кызматына кирип кетпесин. Сен аны биринчи болуп жолуктуруп, кызматка алууң керек. Аны менен жолукканда сырыбызды, аны иштетейин деген максатыбызды ага айтпагын. Biz ağa kapısından yolu ırayım көрсөтүп, аны өзүбүзгө кызмат кылган кишидей бололу. Балам, макул, ата, деп көкчө ошондон кийин эртишти жээктеп, аңуулай турган болду. Казактарга элеп-желеп болуп келген Алманбетти көкчөнүн аялы Аккеткеч чоң урмат менен тосуп алды. Сый урматты көргөн Кытай эртеси күнү Айдарканга бара турган болду. Мен көкчө менен дос болдум, деп ойлонду баатыр. Анын атасы Айдаркан эми мага да ата. Мен аны соорондуктун ордуна сонун тутуп алайын, кызматына бел байлап, ата кылып алайын. Ушундай ойлор менен Алманбет Айдаркандын алдына барды. Айдаркан да аны келеттеп, тамак ашын белендеп, дасторконун жайып, баатырды чыдамсыздык менен күтүп жаткан. Алманбет ага келгенде аксакал аябай кубанып кетти. Кел балам, жылуу кабыл алды Алманбет Айдаркан. Төргөт, рахмат, ата. Ыраазы болгон баатыр ага даярдалган орунга барып отурду. Айдаркан аны белендеп койгон тамагы менен сыйлай баштады. Алманбет тамактанып жатканда алчыкка чыгып, көкчөнү өзүнө чакырды. Балам, деді Айдаркан,
Biz Almanbеттің келгенinin hurmatına baş құттықтап қоялы. Мен бұға қарсы емесмін. Аны қантип құттықтайды? Ата 4-5-тен же 9-тап қара сойғандың керегі жоқ. Біраз ойланғандан кейін жауап берді айтқан. Бірақ сойба десе, біреу толы ешнәрсе сойбай Алманбетті томсыртқан тура емес. Ошондықтан бірден 5-6 қой сойып Алманбетті құттықтайды. Сен бұға мақұлсың бұл? Мақұлмын. Мына hurmatlı жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.